Салам достор, бул видеону көрүп жатканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эгерде менин каналыма каттар элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, катталып коюңуз. Бүгүн сиздер менен ушундай кооз, пломбир кремдүү, бисквиттүү торт жасайбыз. Бисквит үчүн бизге төмөндөгү азыктар керек. Алгач бисквитти жасап алалы. 4 штук жумурткага 150 грамм сахарыбызды кошобуз. Жана ошого удай эле 1 чай кашык ванильный сахар кошобуз. Андан соң миксердин жардамы менен жакшылап көөртүп алабыз дагы. 150 грамм унубуздун үстүнө 2 чай кашык разрыхлитель кошуп, аз-аздан массабызга салып аралаштырабыз. Бул жери менде видеого түшпөй калыптыр. Кечирим сураймын. Ушундай коюу массаны даярдап алып, формабызга куябыз. Менин формам диаметри 22 сантиметр болчу. Куюп, бардык жагына тегиздеп, бирдей өлчөмдү жеткилей кылып, тегиздеп алабыз дагы. Духовкада 30-35 мүнөттө 180 градуста бышырып алабыз. Мына ушундай жумшак, чөкпөй турган, бардык жагы тегиз бышкан бисквитибиз даяр болот. Эми бул бисквитти 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Тең 3 бөлүккө, кааласаңыздар 2 бөлүккө бөлсөңүздөр дагы болот. Каалооңуздарга жараша. Мынакей ичи дагы тегиз бышкан. Бардык жагы бирдей бышкан. Сонун бисквит. Эми бул бисквитибизди муздаганча коюп коебуз. Эми болсо кремибизди даярдайбыз. Сливкини мен үйдө даярдап алдым. Кааласаңыздар сатып алсаңыздар болот. 200 мл сүткө 200 грамм 72% майды аралаштырабыз. Биринчи майыбыздын үстүнө сүтүбүздү куябыз дагы. Орто температурадагы отко коебуз. Анан экөөсүнү жакшылап аралаштырабыз. Бирок кайнап кетпеш керек сүт. Май эригенче ысык температурада аралаштырып, башка идишибизге куябыз. Эрип кийин ысык боюнча миксер же блендердин жардамы менен экөөсүн жакшылап аралаштырып көөртөбүз. Блендер болсо жакшы, ал эми миксерде 10-15 мүнөт көөртүш керек. Мынакей массабыз аралашты бири-бирине. Эми муздагандан кийин бетин жаап, холодильникке 6-8 саатка коебуз. Мен түнү бою койдум. Эртең менен мына ушундай сонун каймактуу сливкибиз даяр болуп калды. Эми бул сливкибизди темир идишибизге куябыз дагы. Ага 1 жумуртка жана сахар кошобуз. Мен сахарды мурда сүткө кошо алган болчумун. Ошондуктан сиздердин көрүүңүздөр үчүн бир аз сахар кошуп койдум. Сахарды 150 грамм кошсоңуздар болот. Андан соң 3 аш кашык крахмал же электил өткөрүлгөн унду кошсоңуздар болот дагы. Бардык массаны отко коюп, тынбай аралаштырабыз. Мына ушундай коюу кашага окшош массабыз даяр болот. Андан соң 200 грамм сливичный майыбызды жакшылап көөртүп алабыз дагы. Анын үстүнө аз-аздан даяр болгон муздаган массабызды кошобуз. Аз-аздан кошушубуз керек. Баарын кошуп салганда жакшы болбой калат. Ошондуктан аз-аздан кошуп жакшылап аралаштырабыз. Бирок өтө көп аралаштырып жиберген болбойт. Мына миксердин жардамы менен ушинтип көөртүп алабыз. Бир тортко жете турган ушундай жалтыраган, даамдуу пломбир кремибиз даяр болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай өтө жумшак эмес, каттуу крем пайда болот. Кооздогондо дагы өзүн жакшы кармап турат. Андан кийин болсо кождорубузду бир-бирден коюп пропиткалап алабыз. Пропитка үчүн мен сүттү колдондум. Сүт менен сахарды аралаштырдым. Ал эми суу менен сахар дагы кылсаңыздар болот. Мына бардык кождорубузга жете тургандай кремибизди бөлүп алабыз. Мен кооздоо үчүн да бир аз крем алып койдум. Эми бул кремибизди кождордун бардык тарабына жеткилей кылып тегиздеп алабыз.
мынакей экинчи коржубузду дагы коюп, аны пропиткалап, ага дагы кремибизди жайлаштырабыз. Эми тортубуздун эң үстүнкү бөлүгүнө коржубуздун эң астыңкы бөлүгүн коюшубуз керек. Себеби тортубуздун бети тегиз чыгат. Кремибизди торттордун жанына дагы бардык жагына бирдей жеткидей кылып, ушинтип сүйкүп алабыз жана холодильникке коюп турабыз. Ал убакытта кара шоколадка бир аз сүт коюп, микроволновкада эритип алсаңыз болот. Мына ушундай суюк шоколад пайда болот. Глаз соорубузду эми холодильникте турган тортубуздун бетине ушундай четтерине агызып кооздойбуз. Кааласаңыз башка түрдө дагы кооздосоңуз болот. Бул өзүңүздүн каалооңузга жана фантазияңызга жараша. Шоколаддын жардамы менен каалаган сөздү жазып, же арнаган адамыңызга жазсаңыз болот. Жана мен бир аз крем алып койгон болчумун. Ошол кремдин жардамы менен торттун чекелерин ушинтип накидканын жардамы менен кооздой алабыз. Каалаган мөмө жемишиңиз менен кооздосоңуз болот. Менде анар бар болчу. Анар менен кооздоп койдум. Мынакей ушундай кооз пломбир кремдүү, бисквиттүү тортубуз даяр болду. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана өз колуңуздар менен жакындарыңыздарга жылуулук тартуулаңыздар. Каналыма жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Көрүүңүздөр үчүн рахмат.